Эми рукуянын кандай болуш керек? Рукуя кылганда кандай сыпат менен рукуя кылат? Мисалы үчүн Куран сүннөт менен дем салабыз да. Дем салганда биринчи сыпаты Куранды окуп, ошо Куранда белгилүү сүрөлөрдү, кайсы сүрөнү болсо деле, Фатиханы окуйсузбу, Аятыл Курси, Фалак, Настарды окуйсузбу, окуп туруп, бир аз шилекей чачыратып туруп дем салуу жаныңдагы кишиге деп мындай бир аз дем салуу. Бул биринчи деңгээли, Экинчиси болсо, ошону менен кошо үйлөө дагы. Мисалы үчүн Куранды окуп туруп, деп мындай катуураак и бир аз түкүрүк коюп эметүү. Үчүнчүсү болсо, жөн эле окуп коюу. Жаныңда отурган эмеге дем салбай эле окуп койсоң дагы Куранды окуп, рукуя ниетинде окуган болсоң болот. Төртүнчүсү бул ошол окуган адамга кармап, ооруп аткан жерин кармап, же башын кармап, бир жерин кармап дем салбай эле окуган. Бул дагы сүннөттө бар. Баары туура жол. Бешинчиси болсо, бир сууга же бирдекеге дем салып туруп, үйлөп, ошону ичирип, ошону менен жуунуу. Бул дагы туура. Ал эми жанагындайлар туура эмес. Мисалы үчүн, толтура адамды коюп алып, жөн эле Куран окуп коюп, баарын алыстан эле эметкен. Бул туура эмес. Анткени ал рукуяда сөзсүз түрдө мындай байланыш болуш керек. Же кармашың керек, же үйлөшүң керек, же эмне, шилекей чачыратышың керек. Ошондой түз эмеси болуш керек да. Баарын отургузуп алып туруп эле толтура адамды Куран окуп дем салып койгон, бул туура эмес. Бул биринчи. Экинчиден, туура эмес жолдордон дагы эмне? Азыркы күндө интернет аркылуу онлайн дем салгандар. Онлайн дем салып коюшат. Тигини ач, мооларды оку, тигини карма деп окутуп дем салып коет. Бул дагы туура эмес. Жана ошондой эле азыркы күндө көпчүлүк туура эмес нерселерден ошол рукуя кылган көпчүлүк адамдар ооруган адамдар. Бир адам белгилүү болуп кетсе, звезда болуп кеткен болсо рукуя кылып, ошондон пайда деп этикат кылып калгандар туура эмес. Бул ширкке айланып кетет. Эгерде ошол түздөн түз шифа берет десе, ширкке айланат. Бирок себеп десе, ошонуку таасирлүү деп ошого байланып калгандыгы туура эмес.